Kıdırıp жүрген максатым ошо ККМ боюнча мен сиздердин ой пикириңиздерди билейин деп кыдырып жүрөм. Дордойго бардым, мына азыр биякта кыдырып жүрөм. Көчөдө отурам. Жакшы түшүндүрүү иштерин биздин өкмөт жүргүзө албай калып, ошондон рахмат турат азыр. Мына 8 миллионго чейин чек бар бизде. Силер мисалы азыр патент алып соода кыласыңар, айына 1000 сом, 5000 сомго чейин. Ошону 8 миллионго чейин оборотуңар жетпесе, эчтеке албай соода кылгыла деп атам. Абдан жакшы да. 8 миллион деген ал миллионер. Кичине өйдө көтөрөлү. Мен 10 эле миң сом оборотко алмаз. 10 миң сом эле. Күнүнө 10 миң сом. Ошондо бир жылда сиздики 8 миллионго жетпейт. Жетпейт. Эгер жетсе берем, өз колом менен берем. Ана мындан кийинки маселе деле менде болбосун муундардын келечеги үчүн мамлекеттештиргизичи. Келечек. Өтө оор экен, бирок кылып атабыз. Оор болсо. Аракет кылыңыз, биз болобуз артыбызда. Эми экөө оттен турасыңар, стипендия торговля гүлдөп өсүп атат. Сыртта бирөө налог төлөбөйт. Биз келтирген жерге ошол жерге местага налог төлөйбүз. Бүт баарын биз ошо ош базарын ичи көтөрүп атабыз. А сырты санден коррупция. Мен ошо бетиңерге эле айтайынчы мына. Коррупция, президенттин көзүнчө айтайын. Бул коррупция. Милиция деп атабы, аким деп атабы. Мен ушуга гана 10 жылдан бери кармашып келатам. Милициядагы жакында алмаштырдык. Мен мына УВДга тапшырма берип, милицияларды алмаштыргам. Алмаштырсаңдар кайда жок болуп атат. Эмеси бар деп. Мында Жумагулов деген Данияр деген бала иштеди эле. Кудай ыргана тазалап иштеди эле. Андан бир бала келди, жоош экен. Аны вообще эч ким тоготпой калды. Мен ушу атайын чыкпайт элем, ушу Жапаров келет деген үчүн чыктым. Келгенден бери сиз байкап атсаңыз керек, стихия менен тынбай күрөшүп келип атат. Тынбай күрөшкүлө. Мынчалык болгон эмес болчу. Мынчалык болгон эмес. 5-6 айдан бери тытынып келип атат. Ош базарды базы саты карап көрсөң балекетин. Ош базардын бүт тегереги стихийный торговля. Ортодо базарда соода жок. Биз налог төлөп атабыз. Санденди жанагыдай түшкө чейин бүткөн. Мен мэрияга да барып атам, акимге да барып атам. Ошондой кылып, балекетин алайын. Садыр Нуркожоевич, прессага бир аз маалымат берип коесузбу? Мен да өзүм мен Ошто Кененирээк айынан келди. Бизде мен 47 жыл болду ошол жерде жашаганыма. Эшек, ат менен суу. Суу неге бизге барбайт? Ана Кызылга барган, Шорошатка барган, ортодо Бостондо жок. Ушуну бир карап койбойсуңар. Алтынбек жаз койчу, өзгөн немени жаз койгула. Мен түшүндүм, Бостон. Болду, рахмат. Тазалык